биздин негизги максаттарыбыздын бири дыйкандарга кандай таза өсүмдүктөрдү, экологиялык таза азыктарды өндүрүүнүн жолу барбы деген маселе да бизде биринчиден. Мына ошол маселелердин бири бизде азыр жер семирткичтер эң биринчиден биздин топуракка берип аткан жер семирткичтердин өздөрүнүн сертификаты болуш керек. Ошол экологиялык жактан таза деген. Анан алардын канчалык деңгээлде кайсынысы кандай шарттарга жооп берет, эмнеге жооп берет деп отуруп, биз мына флора менен фитофлора деген эки препараттарды уктаңар беле мурда? Флора, фитофлора С деген. Флора С деген, анан фитофлора С деген, флора С, фитофлора С. Бул фитофлора, флора С деген препараттар Россияда Бийск шаарында чыгарылат. Булар торфтон алынган эң жогорку концентрацияда гумин кислоталары. Гумин кислоталары бул топурактын негизин түзөт. Ошол гумин кислоталары ошол биологиялык жол менен алынганда, мында эч кандай химиялык элементтер жок. Адамга жана жерге, өсүмдүккө эч кандай зыян келтирбей турган препараттар. Биринчиден булар 2012 жылы лидер высоких технологий в сфере охраны здоровья окружающей среды деген. Болбосо ушу экологияны жана айлана чөйрөнү жана ден соолукту коргоо боюнча жогорку технологиянын лидери деген наам алышты да. Мына бизде азыркы мезгилде эң жогорку технологияны колдонуп, алдыңкы технологияны колдонуп, биз өзүбүздүн жерибизди оңдошубуз керек деген максат туруп атат да. Мына ушул премияны алган экен. Анан булар 2009 жылы ушул компания 1995 жылдан бери ушул эки препаратты чыгарып жүрөт. Ошол эки препаратты чыгарып, ошол көптөгөн наамдарды, сыйлыктардын ээси болгондо, мына экологиялык премияда буларды алган. Эң негизгиси биздин көңүл бура турган нерсебиз мына жерде турбайбы? ISO 14001 2007. Бул ISO деген эмне? Бул стандарт, дүйнөлүк стандарт, международный стандарт. Качествода, сапаты боюнча. Бул экологиялык азыктардын же болбосо ушу экологиялык таза продуктлардын стандарты да. Мына ушул стандартты 2010 жылы Ганноверден тастыкташканда булар. Мына ушул сертификат алынган флорага да, анан фитофлорага да. Анан мындай экологиялык таза деген ушу аналогично ошого окшошкон препараттардын ичинен эң жакшы көрсөткүчү бар. Экологиялык жактан таза деген ушундай сертификаттары бар да. Мына ушундай сертификаттары бар продуктларды биз колдонуп, мына 2012 жылдан бери мен ушу 2012 жылы ушул Биобанк компаниясынын директору бизге келип, мен анда департаментте иштеп жаткам ушу айыл чарба министрлигине караштуу химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департамент. Ушул кишинин препараттарын биз 100 гектар жерге колдонуп, бул препараттардын эмнесин көрдүк биз. Биринчи жылы ушуну колдонгондо бардык жерде 20%дан жогору түшүм болду. Анан түштүктө пактага колдонгон жерлерден биз анализ алдык. Анализ алсак, ошол топурактын курамындагы фосфор 2 эсе көп болуп чыкты да. Мына булардын болсо айтып атканы, бул препараттар кандай эме кылат? Булар биринчиден топурактын структурасын жакшыртат, топурактын структурасын. Экинчиден ошол гумус аябай жогорку концентрацияда болгон үчүн топурактын курамындагы минерал түрүндө турган, туз түрүндө турган, өсүмдүк ала албай турган шарттагы фосфор, калийлерди өсүмдүк ала турган шартка алып келет. Ошол эле убакта ушул гумин кислотасы бул 6-чы муундагы күчтүү препараттардын бири да. Булар жыл сайын жаңыртып отуруп, ушул препараттарды жаңыртып отуруп, ушул 6-чы муунга алып келген да. Анан эң негизгиси бул препараттарды мына фитоп деп атпайсызбы? Мына фитоп составында бир бактерия бар да. Мына силер Байкал дегенди уктуңарбы? Силер угуп атасыңар Байкал, биолигнин, мына ушул сыяктуу заттар бар. Ошол Байкалдын ичинде 68ден жогору микроорганизмдер бар да. Бул молочно-кислый бактерия деп коет. Манагы молочно-кислый бактерия бул жанагы биздин айран. Ошол айрандын ичинде көптөгөн бактерияларды алганда, ошону азыр топуракка берип атабыз. Ошол биздин топурагыбызда жанагы органикалык заттарды гумуска өткөзүп, ылдамдатып. Ошонун эсебинде топурак күчтүү болуп атат да, биринчиден. Бул ушул сыяктуу эле
тиги жерде 68 түр эмес, бул жерде бир гана түрү 100ге жакын микроорганизмди өлтүрөт да. Мына силердин теплицаңарда азыр курасыңар, муну жабасыңар, кыкты бердиңер, өстүрүп баштадыңар. Мына бир убакта температура жакшы өсүп келет. Карасаңар түгү чорна ножка деп коет. Же болбосо түгү капкара болуп эле ооруп баштайт да расадан. Мына ушул ооруларды жок кылат. Андан сырткары перепад, жанагы күндүзү, түнкүсүн, күндүзү мисалы үчүн 28 градус болсо, түнкүсүн 10-11 градуска чейин төмөн түшүп кетет да теплицаларда. Мына ушул убакта өзгөчө бадыраң, аябай ушундай стресске кабылып калат, ал иммунитети түшө баштайт да. Мына ушу иммунитети түшкөндө адам сыяктуу эле. Адам кичине алсыз болуп калса, ооруп калса, оорунун баары жабыша берет го. Мына ушул сыяктуу буларга да оору жабышат. Ошол кезде ооруп калган мезгилде ар кандай оорулардын баардыгы тең артат. Мына ушул бир эле монобактерия, фитофлора. Ушул оорулардын баардыгынан сактайт да. Экинчиден, бул фитоп менен флора экөө бир эле жерсемин кичке. Мына флора эсте, бул торфтон алынган гумин кислотасы бар. Ушул эле флора эске могу бактерияны кошуп койгон да. Бир эле бактерияны. Экөө бир эле препарат. Бирөөндө бактерия бар, бирөөндө бактерия жок да. Мына ошол эки препаратты биз колдонуп, мына силер компост кылып атпайсыңарбы? Мына ошол компосту ушун менен даярдап, биринчиден ошонун ичинде патогендүү микрофлора чогулат, экинчиден гумус менен азыктандырасыңар. Бирок бул иштердин баардыгын бир ай мурун жүргүзүш керек. Бир ай мурун жүргүзөсүңөр. Бир ай мурун жүргүзгөндө силердин рассаданы отургуза турган ушул эле топурактын өзүнөн жасасаңар болот да. Силерге өтө көп азык затты издеп кереги жок. Мына флора менен фитопту биз бергенде топурактын курамында көптөгөн оорулар бар. Мына ошол ооруларды ошол фитоп жок кылат биринчиден. Буну топуракка беребиз эң негизгиси. Топурактын ошо курамында ар кандай радиоактивдүү заттар бар. Ар кандай химикаттарды беребиз. Ошол химикаттардын калдыктары болот. Мына могу гумин кислотасы, биринчи флора эс, ошол уулуу заттардын баардыгын нейтрализовать этет. Эгерде силердин топурагыңар шордуу болуп атса, кычкылдуу болуп атса, ошол нормага алып келет ошол препараттар. Экинчиден, мына ооруларды жок кылат дагы, силердин отургуза турган топурагыңар тазарат. Мына рассаданы да ушул метод менен эле даярдайсыңар. Рассадаңар оң болот. Рассадан алып келип туруп баягы топуракка отургузганда ал ылдам. 2 жума силердин срокту кыскартып берет ушул эки препарат. Теплицада, же болбосо күнөзканада 2 жума деген бул эң чоң срок да, эң чоң срок. Анткени 2 жума элестеткиле, силер көмүрүңөрдү эконом кыласыңар биринчиден. Ошол жерде жасай турган иштериңер баардыгы тең эконом болот да. Анан эң негизгиси ушул эки препарат бизге экологиялык азыктарды алганга аябай жардам берип атат. Мына бизде көп эмелер бар, опытыбыз бар. Эң биринчи жылы бизде бир эле теплица бар болчу. Азыр уже 8-9 теплица болду да. Жыл өткөн сайын ушул препарат менен иштеген адамдар көбөйүп келет. Булардын баардыгы тең биринчиден жанагындай күнөзкананын ичинде оорулар көп болгондуктан химиялык заттарды колдонот. Химиялык заттарды колдонгондон кийин ошол жерде уулук кандарыбыз да болот да, мындайча айтканда. Мына бир теплица бар, Абдыкайым деген жигит бар ушу. Анан ошол жигиттикини биринчи жолу кезиккенде айтат, "Байке, мен теплицам бар" дейт. Ушундай теплицам бар, бирок ошол теплицага кирип, мен 10 эле мүнөт турам. 10 мүнөттөн ашык тура албайм. Ана ким иштетет десем, ошол жерде бар, эки жигит бар, ошол экөө иштетет. А мен сыртта жүрөм дейт. Анда сен сыртта жүрсөң, эки жигит болсо, бизде азыр деген күнөзканалар жаңыдан эле көчөрүлүп атат, өзбектер болсо керек десем, ооба дейт, Өзбекстандан келген эки жигит дейт. Анда ошолор бул жолду билбейт, химиялык жолду